Саламатсыздарбы, эфирде акшам программасы. Менин атым Ажил Турдукулов. Бүгүнкү биздин программанын коногу саясий таануучу Табылды Акеров. Саламатсызбы, Табылды агай? Саламатсыздар. Бүгүн мынакей 4 саясатчы биригүү жөнүндө жарыя кылышты. Ташиев, Төрөбаев, Келдебеков, Мадумаров. Алар ошол биригүү менен өзүнүн ичинин арасынан президенттикке талапкерди чыгарайын деп жатышабы же башка бир талапкерди колдойбу сиздин оңузча? Эми негизгиси адегенде саясатчылардын баардык тең эле өздөрүнүн кандидатураларын коюшту. Анан кийин азыр болсо мындай акылга алчап кандай туура болот деген бир пикирге келип атышат. Мына ошонун негизинде бүгүн биз билип атабыз, 4 саясатчы бир пикирге келип биригип атышат. Айрымдар чындап эле айтып атышат, булар мисалы үчүн Бакыт Төрөбаевди алып чыгыштары мүмкүн деп. Бирок эгерде андай болсо, анда бул биригүү мындай регионалдык негизде болуп калат деп да айтып атышат да. Мындай биригүүлөрдүн көпчүлүгү бул бир максатта болуш керек, бул жеңишке жетишиш керек. Анан кимге гана алар токтолбосун, ошол саясатчы аларды жеңишке алып келиш керек да. Анан эгерде регионалдык жактан алып көрсөк деле, булар биригүүнүн алдында мындай ушу биз төртөөбүз регионалдык негизде биригели деген максатта болгон жок деп ойлойм да. Булар дагы башка дагы кандидаттар бизге кошулса, анан ошондон биз дагы күчтөнүп, дагы электоратты өзүбүзгө тартып, анан жеңишке жетишсек деген максатты коюшту деп ойлойм. Кандидаттардын арасынан мисалы үчүн 3 кандидат мындай коомчулукка мындай алдыда көрүнүп турат. Бул азыркы премьер-министр Жээнбеков, андан кийинки кандидат Бабанов, анан Сариев болуп турат. Анан эми Жээнбеков менен булар бирикпейт болуш керек, себептен энди регионалдык негизде болуп калат деп өздөрү да чочурук айтып болуш керек. Анан сын дагы көп айтылат. Жээнбеков деле мындай сынды өзүнө баягы жуктуруп албаш үчүн биригүүдөн алыс болушу мүмкүн да. Бирок Бабанов менен Сариев менен биригип кетиштери мүмкүн болушу ыктымал. Өзгөчө Бабанов менен биригип кетиштери мүмкүн. Себептен де ар бир оюндун, саясий оюндун артында мындай жеңиш туруш керек. Ошондуктан мына ушундай бир мындай саясий жүрүштөр болуп кетиши мүмкүн го деп ойлоп жатам. Могу 4 саясатчынын азыркы бийликке карата кээ бир таарыныштары бар да. Ошол эле Төрөбаевди Атамбаев сындаган бир-эки жолу элдин алдында. Келдебеков менен Ташиев соттолгон болчу, камакта отурушкан Атамбаевдин убагында. Мадумаров болсо кээ бир анча мындай маанилүү эмес кызматтарга барды да алданып калды. Эми ошол бириккендиктен улам алар ошол азыркы курч саясий процесс боло турган мында шайлоодо ошол Атамбаевге карата айбат көрсөтө алабы, оппозициялык катары топ боло алабы деген суроо да. Негизинен бул жерде азыр саясий процесстер өзгөрүп кетти. Себептен де Конституция Атамбаевга экинчи мөөнөткө барууга мүмкүнчүлүк бербейт. Ошондуктан Атамбаевди булар азыр кетип аткан президент катары
карап атат десем болот. Анан мындай кандайдыр бир өч алуу же болбосо кандайдыр бир реванш алуу маселеси жок да бул жерде. Бул жерде тек гана мына алдыңкы келе жаткан 6 жылга ушу президенттик жаңы президенттин мөөнөтүндө булар саясий аренада өзүнүн ролун, өзүнүн ордун сактап калуу негизги ролду ойнойт деп ойлойм да. Мына ошондуктан дагы ушундай негизде булар биригип, балким дагы бир башка түндүктүк саясатчылар буларга биригип калабы деген үмүттө турат да. Эгерде чын-чынына алып карасак, булардын өзүнүн электораты бар, өзгөчө түштүктө өздөрүнүн электораты бар. Анан эгерде булар ар кимиси өзүнүн жолу менен эле кандидатураларын коюп кете берсе, албетте булар мындай добуштарды бөлүп кетмек да, майдалапчы. Добуштарды бөлүп кетмек. Бирок ушундай негизде биригип аракет кылгандары дагы туура кадам дейм. Себеп дегенде жана эми ар бир шайлоодо эле Кыргызстанда мындай чоң чатактар болуп, революциялар болуп, мына 2 революция болду. Мына ошондой болуп атпайбы? А бул жерде булардын бириккендиги мындай реалдуу жеңишке жетүүнүн жолу катары каралат да. Анан ошондуктан булар өздөрү да мындай ички сезимдеринде мындай канааттанып, көп мындай каршылык жок болот деп ойлойм да. Эми бийликтин атынан талапкер көрсөтүлдү. Сооронбай Жээнбеков, аны мураскер деп да атап жатышат. Бирок ошол эле учурда интрига да болбогон жок. Ичинде Турсунбеков да чыгып, балким талапкерлигимди коем деп кайра алып койду. Андан кийин Атамбаев пресс жыйынында Баба Жээнбеков болбосо Бабановду колдомокмун деп да сөз айтып жиберди. Ошондуктан ошол Атамбаевдин мындай толук кандуу ошол Жээнбековго же ишенүү жоктугунун белгиси эмеспи? Же башка саясатчыны балким колдоп калышы мүмкүн деген да мындай калтырган жокпу сиздин оюңузча? Жок, менимче Атамбаев бул билдирүүсү менен мындай Жээнбековдон кийин ки кандидат Бабанов экендигин мындай элге көрсөтүп, анан аны жакын, өзүнө жакын кармап турууну туура көрдү да. Мындай ошондой кылганда Сариевке караганда, Сариевке караганда жана башка Мадумаров мындайча айтканда орусиячыл саясатчыларга караганда Бабановду көрсөтүп коюш керек болду да. Себептенде Орусияда мисалы үчүн Бабановго айрым бир саясатчылар, негизги ролдогу саясатчылар Бабановду мындай анча деле бийликке келишин каалабайт да. Анан ошого Бабановду көрсөтүп коюш керек болду коомчулукка. Өзү мындай ички сезиминде Бабанов өтпөйт деген ишеничте да. Атамбаев бийлик көпчүлүгү ошентип ойлошот да. Ошондуктан Бабанов, бирок Бабанов билет ага мындай бардыгы каршы экенин, өзгөчө бийлик каршы экенин, Атамбаев өзү дагы Бабановго добушун берберин анык билет. Ошондуктан ал мындай өтө тыккан, анан ар бир кадамын ойлоштуруп кетип баратат да. Мисалы үчүн ал билет, эгерде ал бул күрөшкө аябай шымаланып, түрүнүп киришпесе утулуп каларын. Анан бул шайлоо Бабанов үчүн өтө мындай ыңгайлуу шарт түзүлүп атат. Себеп дегенде азыр коомчулуктун көпчүлүгү Бабанов деген сөздө жаш. Анан ошондуктан ал мындай өзгөчө маани берип атат десем болот да ушул шайлоолоргочу. Атамбаев 1-2 жыл мурун мен кетериме мынча күн калды деп эсептеп берчү да. Андан кийин акыркы убактарда андай эсептеп калды. Тескерисинче кээ бир мындай чоң узакка созулган долбоорлорду элге сунуштап жатат. Ошол эле таза коом, 40-жылга чейин өнүктүрүү стратегиясы, дагы премьерди алмаштырып
дагы мындай аракети болчудай бул айдын аягында. Ошону менен бул шайлоо бүтсө дагы бул өз таасирин, саясий таасирин калтыруу аракети болуп жаткан жокпу ошонусу менен? Ушул маселе коомчулукту аябай кызыктырып жатат. Биздин эле Кыргызстандагы саясатчыларды эмес, мисалы үчүн Орусия, Казакстан, Өзбекстан дагы саясатчыларды да кызыктырып жатат. Мына ошондуктан дагы мен ойлойм, мындай Кыргызстанда ушул шайлоого көпчүлүк мындай аттуу баштуу саясатчылар кандидатураларын койду да. Себеп дегенде саясатчылардын арасында бир сөз бар, мисалы үчүн Путин Атамбаевдин кандидатын өткөрбөгүлө, себеп дегенде ал кандидат кийин бизди укпайт, биздин инициативаларга, биздин демилгелерге кошулуудан мурда биринчи Атамбаевден кеңеш сурайт. Андан көрө анын кандидатурасы өтпөсүн дагы жакшы мындай өзүнчө саясат жүргүзө ала турган бир кандидат келсин деп айтыптыр деген сөз аябай тарап кеткен саясатчылардын арасында. Анан ошондуктан көпчүлүк мындай аттуу баштуу саясатчылар кандидатураларын койду да. Ошонун негизинде да мына ушундай азыркыдай бүгүнкүдөй мына биригүүлөр болуп атат да. Менимче эми андай айтылбаса деле, Путин эгер антип айтпаса деле, баары бир саясатчылар мындай жеңишке жетүүнүн натыйжа жеңишке жетүү үчүн ар кандай мындай кадамдарды жасап атат десек болот. Өзгөчө мисалы үчүн ушу саясатчылардын ичинен Келдибеков, Ташиевдер мындай ойногонду аябай жакшы билет саясий талаада. Себеп дегенде мына Бакиев 2010-жылы кулагандан кийин алар өтө билгичтик менен ошо саясий оюндарды жүргүзүп отуруп, өзүнүн ата журт партиясын парламентке аябагандай чоң добуш менен алып келип алганда, анан ошого азыркы мына саясий абалдагы булардын кандидатурасын, өз кандидатураларын экөө тең бир партиядан коюп алганы дагы ошону көрсөтүп атат да. Мындайча айтканда, булар баары бир мындай саясий полени контролдоп, анан баягы өздөрүнө ыңгайлуу ушу акыркы 5 алдыда 5 жыл аралыгында мындай саясий талаада же болбосо саясий оюндарда, процесстерде болуп туруу үчүн өз аракеттерин жасап атат да. Азыр ачык оппозициячыл саясатчылар абакта отурат. Булар Текебаев, Садыр Жапаров жана башкалар. Алар дагы өз талапкерлигин коюп президенттикке аттанганга аракет кылып жатышат, бирок ар кандай шылтоолор менен аларды каттабай жатышат да. Биринчиден каттабай жаткан эмнеден, булар эмнеден коркуп жатат бийликтегилер алардан. Жана ошол Текебаев менен Жапаров катышса, катышпаса дагы ошол шайлоодо, саясий процессте кандай фактор болуп бере алат да? Эми туура эмес, мисалы үчүн шайлоолордун алдына баягы эң негизги ушу президенттик шайлоолорго катышабыз деп жүргөн саясатчыларды камап коюшу, анан эң булар дагы оппозицияда болуп, дайыма оппозицияда жүргөн саясатчылар эми өтө чоң мыйзам бузуулар болуп атат деп ойлойм. Анан саясий сот процессин баардыгыбыз тең көрүп атабыз. Сот иши мындай жалаанын негизинде жасалгандыгы дагы анык көрүнүп атат. Мындайча айтканда, жана гезиттерге чыккан материалдардын негизинде жасалгандыгы коомчулук баары тең эле көрүп билип атат. Эгерде бул жерде эми буларды мен ойлойм мындай чындап эле кесип жиберишсе,
Анда Кыргызстанда ошол илгерки Сталин учурундагы Бериянын мезгили кайра келет го деп ойлойм. Себептен анда гезитте чыккан же болбосо бирөө айтты деп эле саясатчылар баары бири-бирин тең ушинтип камай бериштери мүмкүн да. Мына Атамбаев кеткенден кийин деле дагы далай саясатчылар ушинтип камала бериши мүмкүн да. Бул эң жаман жери, ошондуктан мен ойлойм сот өтө акыйкат чечим чыгарыш керек. Анан саясий талаада да, мисалы үчүн борбордук шайлоо комиссиясы, мисалы үчүн жанагы мамлекеттик тил боюнча экзаменге киргизбей атат Жапаровду дагы, Текебаевди дагы. Эмне себептен де саясатка азыркы учурда мындай 300 тасада түшүнө кирбеген адамдар келип алганда, мисалы үчүн ЦИКтин эле төрагасын алсаңыз, эч убакта ал ойлогонда эмес да, ошо төрага болуп калам деп. Бирок ушундай адамдардын баарын тең бүт күлчөбөй постторго коюп койгон, анан алар эч чечим ала албайт да, эч кандай чечим ала албайт. Себептенде ал ошол кызматка келген үчүн өзүн милдеткер көрөт да, башка адамдардан, башка саясатчылардан. Ошондуктан чечим, эч кандай чечим болбой жатат. Эми бирок саясатта албетте булардын президенттик шайлоого катышпай калышы өтө өкүнүчтүү. Сөз жок түрдө булардын да өздөрүнүн электораты бар. Кандайдыр бир саясий прогноз болушу мүмкүн болчу. Бирок эми саясий булар шайлоого катышпаганы менен балким кайсы бир кандидатты колдоп айтыштары мүмкүн. Эми саясий, то есть шайлоонун баягы жүрүшүнө жараша кадам жасашат го деп ойлойм. Эми сиз өзүңүз айтып кеттиңиз, негизги талапкерлер ошол Мураскай деп аталган Сооронбай Жээнбеков, Бабанов жана Сариевдер бар. Булар үчөө тең канчалык негизде аягына чейин барат деген суроо бар да. Аларды бирөө мындай өздөрүнүн мүмкүнчүлүгүн сезип бирөө четтетилип калышы мүмкүнбү, же башка бирөө четтетип коюшу мүмкүн эмеспи аларды. Анын аягына чейин барат дегеним жеңишке бир эле адам жетет да. Анын экинчи тарап нааразы болгондуктан башка чараларды көрүп баштабайбы? Мындай элди эшикке чыгарып бир чатакка айланып кетпейби дегенде кооптуу сезимдер бар да. Эми бул жерде эң негизги айта турган нерсе, мисалы үчүн буга чейинки шайлоолор парламентке, анан жергиликтүү бийликтерге шайлоолор көрсөттү да. Айрым партиялар, мисалы үчүн ошо Бабановдукы же болбосо Бакыт Төрөбаевдыкы аябай үйрөнүштү жанагы системаны, шайлоо системасын. Анан ар бир айылдан же болбосо эмеден райондон канча добуш ала турган болсо, өзүнүн добушун, ошончо добушту ала алганга мындай үйрөнүштү да, элди шайлатканга бар тең билет. Мындайча айтканда, буларды алдап коюш өтө кыйын да бүгүн. Анан эгерде ушундай негизде шайлоолор кандайдыр бир ыплас өтүп кала турган болсо, сөз жок түрдө чатак чыгат да. Себептен де мына биз аналитик катары ар бир штаб менен сүйлөшүп эметебиз. Ошондо булар айтып турат да, мына могул айылда монча добуш алмакпыз, ушунча добушту алдык деп. Бир айырмасы бир 5-10 добуштан болушу мүмкүн, бирок так ошондой добуштарды алып атышат да. Анан эми мындай абалда шайлоолорду ыплас өткөрүү бийликтин өзүнө деле мындай өтө татаал да, өтө жаман абалга келип калышы мүмкүн. Мындайча айтканда, саясий процесстер башка нукка да бурулуп кетиши мүмкүн. Бийлик деле аны билет, себептен де алар деле ошо добуштарын санап жүрүшөт жана ошонун негизинде алып жатышат. Бирок мынау биригип, мисалы үчүн Бабанов менен дагы биригип атышы, анан Бабановду президент баягы экинчи өзү каалаган кандидат катары айтып атышы дагы, мындайча айтканда, саясий технология бир нукка келип калгандай
сезилип жатат да, мындайча айтканда аналитиктердин баамдасында мисалы үчүн Бабановду экинчи чыгарып коюшат деген сөздөр тарап атат да, ошо менен баары тынчыйт дегендейчи. Анан эми бардыгы тең баягы кандидаттардын өзүнүн кандай элге көрсөтө алат, өзүнүн деңгээлин кандай көрсөтөт, кандай ушу шайлоо өнөктүгүн өткөрөт, ошондон көз каранды болот го деп ойлойм. Негизги талапкерлер мураскер менен кошо баары тең ошол биздин артыбызда кандайдыр бир сырткы күчтөр бар деген көрүнүш калтырууга, элес калтырууга аракет жасап жатышат шайлоочунун алдында. Анан кийин бул өзү ошондой сөздөргө негиз барбы биринчиден, анан экинчиден кыргыз саясатчылар качан бул ошол аракеттерден арылат да, кечкелете башка жактан биздин артыбызда бир калканыштар бар деген сөздөрдөнчү. Анткени эгемендүү мамлекет бизде кандай болсо да. Бирок эми мындан арылуу өтө эле кыйын, себептенде көпчүлүгүндө ошо сырткы күчтөрдүн же болбосо сырткы мамлекеттердин колдоосу мындай көп таасир берет да. Өзгөчө Кыргызстанда, мисалы үчүн Москванын колдоп коюусу өтө чоң таасир берет да. Бирок мисалы үчүн эгерде Кыргызстанды чындап эле мындай эгемен өлкө катары көрсөткүсү келген кандидаттар болсо, алар сырткы күчтөргө же болбосо кайсы бир мамлекетке таянбай аракеттенсе, ошолор мындай элден көбүрөөк колдоо табат го деп ойлойм. Деги эле жалпы эле айтканда, мисалы үчүн Жээнбеков деле, Бабанов, Сариевдер деле мындай тескерисинче баягы кайсы бир мамлекет аларды колдоп жатканын көрсөтпөй, аларды билгизбей аракеттенгени жакшы болот болуш керек. Элден дагы мындай колдоо тапканга көбүрөөк мүмкүнчүлүк алат да ошол кандидаттар. Бизде азыр дагы кооптонуп жаткан нерселер бул ошол илдеттер бар да. Сатып алуулар, административдик ресурсту колдонуу, ошол сиз айтып кеткен шайлоонун бурмаланганы, бул ошол азыртадан эле шайлоонун жыйынтыгы бүдөмөк болуп жатканы, бул ошол факторлар көп мондай күч албайт, бул дегенге кандай карайсыз? Негизи буга чейинки шайлоолор көрсөткөндөй добуш сатып алуулар өтө күч алат. Административдик ресурстан дагы добуш сатып алуу өтө күч алып атат да азырча. Мисалы үчүн биз мына Ар намыс партиясы өткөн парламенттик шайлоолорго катыштык, бирок биз добуш сатып албай өтөлү дедик да. Чын-чынына келгенде жана добуш сатып алуу өтө мындай көп маселени чечип коет экен. Башка партиялар аябагандай акчаны таратып туруп эле парламентке кирип алышты да. Анан ошол добуш сатып алган партиялар менен бийлик дагы эсептешет экен да. Бийлик дагы эсептешет экен. И ошол партиялардын мындай эмелерин, анча-мынчаларын жаап дагы койду да. Мисалы үчүн мен ошол кезде жеке эле биздин партияныкын анализдебей, башка жактыкын анализдедим. Мисалы үчүн Атамекен партиясы менен бизди аябай аңдып турушту да. Ал эми жанагындай Кыргызстан, мисалы үчүн бийликке жакыныраак партияларды караганда жок да. Алар каалаган жерден барып сатып алып атышты. Мектептерди 4 бурчуна 4 партия отуруп алып деле сатып алып атышты. Мына ошондой болуп атат да. Мындайча айтканда добуш сатып алуу бул жерде бир добуш чоң ролду ойноп атат да. Ошондуктан менимче ушу административдик ресурстан да добуш сатып алуу өтө чоң ролду ойнойт да. Себептенде эмеге жеңишке жетүүнүн эң негизгиси бул көрсөткүчү бул добуш
болуп атат да азырчы. Мурда баягы административдик ресурс, жанагы кызматкерлерди же болбосо мугалимдерди кубалап чыгып, аларды агитацияга катыштырып антимитчү эмес беле. Азыр андайдын кереги жок, жөн эле мектептин bir бурчун элеп ал да добуштар сатып ала бер болду. Серепчилердин айтуусу боюнча, мисалы ошол Жээнбеков өтүп кетсе, анда ошол Атамбаевдин линиясын улантат деген сөз бар. Эчтеке өзгөрбөйт, ого-бетер проблемалар көчөт, ошол сыяктуу нерселер болот деп. Ал эми башка көз карандысыз келген талапкерлер, ошол эле Бабанов жана Сариев президенттикке өтүп калса, анда алар сөзсүз түрдө биринчиден конституциялык реформага барат. Анткени балким алар ошол бир мөөнөт менен канааттандырып болбойт. Ниеттери ошо дагы кошот. Анан экинчиден да ошол конституцияны өзгөртүү менен жаңы парламенттик шайлоого барат деген негиз бар. Анткени аларды колдогон саясатчыларды кандайдыр бир жерде коюш керек, парламентке өткөрүш керек, бир баланс түзүш керек дегендей ойлор бар да. Сиздин оңуңузча кандай? Мен оюм мисалы үчүн азыр Бабанов ачык эле айтып атпайбы, мен конституцияны өзгөртөм деп. Бирок ким гана келбесин бийликке, азыр анын мөөнөтү аяктап атканда 2020-жыл келет, жана конституцияны өзгөртүүгө мындайча айтканда ким гана болбосун мүмкүнчүлүк алат да. Бирок ошондой негизде өзгөртсө, анда эл туура кабыл алат. Эгер азыр шайлоону утуп алып эле мен конституцияны өзгөртөм десе, анда ошол утуп алган адам, мисалы үчүн Бабанов болобу, ким болсун, элдин каршылыгын өзүнө мындай жаратат, мындайча элди өзүнө каршы коюп алат, өзгөчө көп саясатчыларды каршы коюп алат. Анан дагы эле ошондой баягы митингде жана башка нерселер болуп турушу мүмкүн Кыргызстанда. Эми ким гана болбосун, баягы конституция 2020-жылы конституцияны өзгөртүүгө мүмкүнчүлүк ала турган болгондон кийинки шайлоого дагы катышканга аракет кылып, баягы негизги конституциянын статьясын өзгөртүп алышы мүмкүн, жана кийинки шайлоого да катышышы мүмкүн да. Ошондо парламенттик шайлоо болсо качан болот деп ойлойсуз? Келерки жаздабы? Менче ким гана бийликке келбесин, парламентти таратпайт. Себеп дегенде парламентти, азыркы парламент бардыгын тең эле мындай канааттандырат. Анын үстүнө баягы негизги кандидаттар өздөрү ошо парламентте отурушат. Ошондуктан эч ким деле баягы парламентти таратабыз деп үмүттөйт. Бул парламент өзүнүн мөөнөтүнүн аягына чейин иштейт болуш керек. Табыл дагы биздин программабызга катышып келгениңизге чоң ыраазычылык билдирем. Сиздин жумушуңузга ийгилик кылам. Ошо менен биздин программа жыйынтыкталды. Көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар.